Ош облусунун күз-кыш мезгилине даярдыгы боюнча штабтын жыйыны болду. Президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдиновдун жетекчилиги астында өткөн иш-чарага райондук мамлекеттик администрация башчылары, Ош электр тармактары ишканасынын жетекчилиги жана тиешелүү кызмат өкүлдөрү катышты. Жыйында Ош облусундагы кышка даярдык боюнча аткарылып жаткан жумуштар, медициналык жана билим берүү мекемелеринин даярдыгы, электр тармагындагы аткарылуучу иштер жана пландар талкууланды. Ош облусунда тиешелүү кызматтардын аткарып жаткан иштери тууралуу маалыматтар айтылды. 20 октябрга чейин Ош облусундагы медициналык жана билим берүү мекемелерин көмүр менен камсыз кылуу, октябрь айынын аягына чейин электр тармагындагы жумуштарды аткаруу боюнча тапшырмалар берилди. Мындан сырткары Ош облусунун аймагында арзан баада көмүр сатуучу социалдык көмүр базалар ачылаары белгилүү болду. Азыр ошо социалдык объекттер боюнча 53%га аткарылып тур. Бул ушу мектептерди, бала бакча, ооруканаларга келип түшкөн көмүрлөр боюнча. Андан тышкары бардык боюнча кышка даярдыгечилик 68%да түзүп атат Ош облусу боюнча. Анан эми бул жерде биз азыр тапшырма бердик. Ошо социалдык объектлерди октябрдын 20-сына чейин 100%га аткаргыла депчи. Анан ошол эле мезгилде мен тапшырма бердим дагы. Бул көптөн эле келип жүргөн маселелер. Мисалга азыр ошол көмүр келип бара турган болсо, ошол мектептин директорлори, айыл өкмөттөр бардыгы башында туруп өздөрү кабыл алсын депчи. Себеби дегенде азыр кабыл алат дагы кыш мезгилинде сапаты начар экен деген сөздөр болбосун деп, биринчи кезекте сапатка көңүл бургула деп, анан ошо санына